Борш айкомдун ыкчам чара көрүү координациялык тобуна жалпысынан 106 кайрылуу түштү, анын жарымы добуш сатып алуу боюнча. Бул тууралуу аталган топтун жетекчиси Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында былтыр өткөрүлгөн парламенттик шайлоо учуруна караганда билдирүүлөрдүн саны 4,5 эсеге аз. Аймактарга бөлүп караганда Чүй облусунан 31, Оштон 22, Жалал Абадтан 13 кайрылуу түшкөн. 7 кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлүп, 15 кылмыш иши боюнча тергөө жүрүүдө. 106 кайрылууну мүнөздөп келсек, бул 54-тү шайлоочулардын добушун сатып алуу, 8-и бул үгүт иштерин жүргүзүүдө шарттарды бузуу жөнүндө, 37-си административдик ресурсту кыянаттык түрдө пайдалануу. 3 кайрылуу бул шайлоо фондунан тышкары каражаттарды колдонуу. Жана башка бузуулар 4-тү түздү.